Курулуш аймагында иштеген жумушчулардын башында сөзсүз түрдө каскасы жана атайын кийими болушу керек. Бирок мындай талап көпчүлүк курулуштарда сактала бербейт. Мына ушундай жөнөкөй эрежелердин сакталбаганын айынан Ош шаарынын аймагында акыркы 1 ай ичинде эле 3 кырсык катталды. Ал 2 адамдын өмүрүн алса, 3-чү жумушчу учурда ооруканада дарыланууда. Көп кабаттуу үйлөрдөгү жумушчулардын коопсуздук талаптары сакталбагандыгы бүгүнкү күндө күндүн темасына айланууда. Ош шаарында ак кеме турак жайынын курулушунда кырсык катталып, катардагы жумушчу оор абалда ооруканага түштү. 29 жаштагы курулушчунун омурткасы 2 жеринен сынган. Биринчилерден болуп ОКМдин куткаруучулары келип, алар жумушчуну тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Куткаруу кызматы жеринде алгачкы байкоодо коопсуздук талаптары сакталбагандыгынын айынан кырсык катталганын байкашкан. Барып жеринен караганда эме кыймылдайлган жок, бирок акыл эси ордунда суроо берип атканда жооп берип атат. Ушу муну териштириш керек го дейм. Анткени деген коопсуздук талап, ошо коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан түшүп кетти го деп ойлойбуз. Аталган курулушту жүргүзүп жаткан ТЭКО жоопкерчилиги чектелген коомунун юристи кырсык кокустук болгонун, мында компания эмес, кырсыкка кабылган жумушчу өзү эрежени сактабагандыгы себеп болгонун айтат. Ал жалданма жумушчу катары келген. Кечээ ак кемедеги биринчи иш күнү болгон. Ал жерде лебедка орнотулган. Лебедканын максаты ал жерде курулуш материалдарын, орусча айтканда строй материалдарды жогоруга же ылдыйга ташуу үчүн орнотулган атайын жабдыкты алчы. Ал жерге усталардын, мастерлердин, куруучулардын чыгуусу тыюу салынган ал жергечи. Ал бала келгенде күнүнө кол койдуруп, инструктаж өткөрөт. Ошол күндө ал бала кол койгон. Ошого чыгып алганда, анан чыгып алганда тиги биздин лебедка көтөрө албастан ылдыйга түшүп кеткен ал бала. Негизи ал жака чыкпаш керек беле ошондо? Ооба, албетте ал чыкпаш керек ал жерге. Бизде бир эле ал жерде эмес, полностью ошол жерде жазылган лебедкага чыкпагыла депчи. Ал бала эми наемный да, ал баланы биз тааныбайбыз, ошол күнү эле келип иштеген экен ал балачы. Ушундай болуп калды, эми сөзсүз биз компания тарабыбыздан адамгерчилигибизди көрсөтүп жардам берилет, ал сөзсүз түрдө дагы. Окуяны шаардык милиция кокустук деп каттоого алып иликтөө башталды. Анын жүрүшүндө коюлган берене шалаакылыкка өзгөрүшү мүмкүн. Учурда техникалык экспертиза дайындалган. Бүгүнкү күндө бизде кокустук катары эле катталат, бирок жарандын тиешелүү соттук медициналык экспертиза анан ушул кырсыкка кабылышынын себептерин иликтей турган техникалык экспертизалар, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Ошолордун жыйынтыгы менен бул берене өзгөрүлүп, ошол багытта иш алып барылышы мүмкүн. Бул Ош шаарында октябрь айында көп кабаттуу үйдө катталып жаткан 3-чү кырсык. Буга чейин Артвин курулуш компаниясында бир кызматкер иш учурунда каза тапкан. Көп өтпөй дагы бир көп кабаттуу үйлөрдөгү лифттерди тейлеген компаниянын кызматкери оңдоо учурунда лифтке кыпчылып өмүрү кыйылган. Ушул сыяктуу эле Кара Суу районунда 2 курулушчу иш учурунда каза болду. Мындан улам жарыша курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдө жумушчулардын коопсуздугу канчалык деңгээлде сакталган деген суроо жаралат. Шаардагы курулуштарды көзөмөлдөгөн орган жумушчулардын коопсуздугу боюнча чара көрө албастыгын айтууда. Бир эле биз эмес, ошол участкада иштеп жаткан прораптардагы бир топ эскертмелерди берип, ошо жумушчуларга штраф салган. Эми биздин өз штраф салуу. Ошо жумушчуларга штраф салган убактарда болгон. Эми кээде аны ошол прораптар салат, биз салбайбыз. Биз компанияга салабыз. Штрафтар өздөрү наказать этип, өздөрүнөн ошо кармап калышат да. Ош шаарында курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушуна сырттан байкоо салганда эле коопсуздук талаптары сакталбаган учурлар четтен чыгат. Маселен, Тасмадагы Ош калаасынын Черемушке кичи районунда курулуп жаткан көп кабаттуу үй. Мында жумушчулар коопсуздук кийимдерин кийген эмес. Жеринде курулуш кайсы компанияга таандык экенин билүүгө мүмкүн болгон жок. Мындай учурда жумушчулардын коопсуздугу сакталбагандыгы үчүн компанияга 23 000 сомго чейин айып пул салынат. Эмгек коргоо талаптарын так аткарбагандыгы боюнча 20 штрафтар салынат. Бул эми жана комиссия жыйынтыгынын акты түшөт да. Ошол жерде аныкталат да, тиги кылмыш окуясы өндүрүшкө байланышы жокпу. Ал жерде көптүр маселелер каралат да. Мында эле ошо жумуш берүүчүнүн күнөөсү менен болдубу, же тиги өзү алкоголдук ичимдикти ичип алып, же башка жанагы наркотик эмелерди пайдаланып, веществолорду. Ошонун негизинде болду. Кандай баардыгы иликтенип туруп, анан кызматкер тиги жумуш берүүчүнүн күнөөсү аныкталган болсо, ал жерде тиги штраф салынат сөзсүз түрдө.
адам факторунун чалакылыгынын кесепетинен ушундай кырсыктар катталып жатат. Бул багытта укук коргоо органдары өздөрүнүн баягы текшерүү иштерин күчөтөт. Ал эми курулуш компаниялардагы биринчи кезекте жарандардын укуктарын, алардын коопсуздугун коргоо боюнча тиешелүү мыйзамда көрсөтүлгөн нормаларды, эрежелерди сөзсүз аткарыш керек. Курулуштарды тескеген орган техникалык талаптар боюнча гана иш алып барарын, жумушчулардын коопсуздугу сакталбагандыгын текшере албастыгын, алардын ыйгарым укуктарына кирбестигин билдиришти. Ал эми жалпы эле жумушчулардын коопсуздугун коргоо мойнуна жүктөлгөн Социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы эмгекти коргоо башкармалыгы өз алдынча барып текшерүү иштерин жүргүзүүгө укугу жок. Факты катталган учурда гана анын айланасында иш алып бара алышат. Роза Акматжан кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.